Менің Кыргызстанга бал бойнап жүргөн келиптер мага жардам бериңиздерчи суранам. Аллага шүгүр, баланы кайтарып алдык. Өмүрү бар экен. Азыр бүгүнкү күндө жакшы адамдардын жардамы менен 14 оор операцияларды башыбыздан өткөрдүк. Кыргыз элим баарыбыз бирдикте болойлу. Бири-бирибизди колдойлу, кайсы жерде болсок дагы Алланын сактыгында, коргонунда болойлу туугандар. Дауттун врачы мага ушул күнгө чейин ошол врачыбыздын сөзү мага күч берип келет. Эгер сен күчтүү болбосоң баланы жоготуп алабыз деген. Баланын кадырын балалуу болгондо билесиң деп мурда чоңдор бекерден айтпайт эле да. Чындыгында баласы барлар бул нерсени сезет. Энелер да айтайын көбүнчөчү. Күндөгүдөй эле жумушка шашып бара жатканбыз. Бир эле звонок биздин жашообузду түп тамыры менен өзгөртүп жиберди. Аллах Таала хадис кудусиде о адам баласы, дүйнөдесиң, бирок дүйнөдөн өтүп кете бересиң. Бирок билгин пендем, сенин курсагың качан кара көргө кирет, ошондо тоесуң, сен ага чейин эч качан тойбойсуң дейт. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, амансыздарбы жалпыңыздар. Урматтуу кыргыз элим, биз башта келип Давут инибизди тартып кеткенбиз. Буга чейин ошол 14 жолу операция болгон Давут инибизге дагы зыяратка келдик. Сиздердин жардамыңыздар менен, дуаңыздар менен буюрса 4 миллиондон ашык акча чогулган. Азыркы учурда дагы жардамга муктаж буюрса, эң чоң операциясы болот жакында 21 октябрда Москва шаарында ушул Питер деген областта болот. Ошого баарыңыздар жардам бериңиздер, дуа кылыңыздар туугандар. Сиздерге муктажбыз буюрса. Азыркы учурда 4 миллиондон ашык акча бар. Эң чоң операцияга 10 миллиондун тегерегиндеги акча керек экен. Ошондо мындай эсептегенде 6 миллиондой акча чогултуш керек дагы. Урматтуу кыргыз элим, келиңиздер, кайдыгер болбойлу. Эң чоң операциясы буюрса, өтө чоң операция болот. Ошого баарыңыздар салым кошуп, жардам берип калыңыздар. Анда Москвадагы блогерлер сиздер да келип, зыярат кылып, тартып, чагылдырып кетсеңиздер өтө сонун болот, нур үстүнө нур болот. Дагы да ушул видеону көрүп жаткан болсоңуз, кичипейилдикке акча жагынан жардам берип алсаңыздар, дуа кылып, видеону болушунча группалар менен бөлүшүп койсоңуздар, аябай сонун болот. Аллах Таала хадис кудусиде о адам баласы, дүйнөдесиң, бирок дүйнөдөн өтүп кете бересиң. Бирок билгин пендем, сенин курсагың качан кара көргө кирет, ошондо тоесуң, сен ага чейин эч качан тойбойсуң дейт. Дүйнө деп жүрө бербей туугандар, ушундай жакшылык иштерге дагы аралашып, ушундай зыяраттарды көп кылайлы туугандар. Азыр Кыргызстанда негизи дүйнөдө билесиздер кандай нерселер болуп кетти. Ошон үчүн ар дайым жакшылык иштерде жүрөйлү, ушундай садакалар чыгарып турайлы, зекеттерди чыгарып турайлы туугандар. Давут инибиз дагы жакшы болуп кетсин, буюрса Давут инибиз да жакшы болуп, ушундай Кыргызстандын келегине жараган мыкты жигиттерден бири болсун буюрса. Баарыңыздардан суранат элек, видеону болушунча бөлүшүп койсоңуздар, аябай сонун болот эле. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге аргасыздан кайрылып жатабыз. Бизге Давуттун операциясы 21 октябрга белгиленди. Бизди аябай чоң операция күтүп турат. Операцияны аябай сложный өтөт деп айтышты. Бизде комментарийга жазгандар көп болуптур. Давут кантип күйүп калган, кандай болгон деген суроолорго жооп берүүнү туура көрдүк. Биз да Россия жергесинде балдарыбызга жакшы условия түзүү максатында келип иштеп жүргөнбүз. Үй алайлы деген жакшы ой тилектерибиз болчу. Тилекке каршы тагдыр сүйлөгөндө бендин колунан эч нерсе келбейт экен. Биз да жакшы жашоо үчүн умтулдук, бирок тагдырдан экен, биз ойлогон нерселер болбой калды. Үй алайлы деген чогулткан акчаларыбыз болчу, бирок биз ал каражаттарды Давуттун лечениясына жумшап отурабыз. Балдарды эл катары эле чоң энесине калтырып, өзүбүз бул жактан иштеп жүргөнбүз. Ал күнү күндөгүдөй эле жумушка шашып бара жатканбыз. Бир эле звонок биздин жашообузду түп тамыры менен өзгөртүп жиберди. Ал күнү Давуттун бензин ойноп күйгөн экен. Ал бензин мотопиладан калган экен. Ал кезде Давуттун болгону 6 жашта болчу. Ошол күнү жолдошум экөөбүз жетип бардык. Тилекке каршы
аябай эле көп күйүп калыптыр. Ошол жерден жыгылдым. Кызлат болгон эже баары жакшы болот. Кыргыз элим бар. Сөзсүз түрдө колдойт. Бул операция дагы ийгиликтүү болот, Кудай кааласа, сөзсүз түрдө. Кызлат болгоңуз улант бериңиз сөзүңүздү. Бирок ошол Давыттын врачы мага ушул күнгө чейин ошол врачыбыздын сөзү мага күч берип келет. Эгер сен күчтүү болбосоң, баланы жоготуп алабыз деген. Ошол себептен ошол врачтын сөзү азыркы күнгө чейин кулагым астында жаңырат. Аллага шүгүр, баланы кайтарып алдык. Өмүрү бар экен. Азыр бүгүнкү күндө жакшы адамдардын жардамы менен 14 оор операцияларды башыбыздан өткөрдүк. Азыр да бизди аябай чоң жол күтүп турат. Баарыңыздардан жалынып, өтүнүп суранам. Баары Алладан, бирок ошол нерсеге себепчи болуп калыңыздар. Давыттын өмүрүн сактап калганга, башка балдардай ойноп, башка балдардын катарына кошулушуна себепкер болуп калыңыздар. Жардам берип жаткан мекендештерим баарыңыздардан Алла Таалам ыраазы болсун. Алла Таалам эки дүйнөнүн жакшылыктарын берсин сиздерге. Рахмат. Баланын кадырын балалуу болгондо билесиң деп мурда чоңдор бекерден айтпайт эле да. Чындыгында баласы барлар бул нерсени сезет. Энелерди айтайын көбүнчөчү. Энелер ушунчалык болот экен да. Мисалы атасы, апасы ошол болсо, баласы жүгүрүп кетип атып жыгылган болсо, атасы карайт экен дагы бул неге жыгылды экен дейт экен да. Эне болсо барып туруп баланын үстүнө тургузуп, кагып туруп анан ойлонот экен да, бул неге жыгылды экен депчи. Эне ушунчалык ыйык зат болот экен да. Ошон үчүн туугандар, бул эне дагы азыр, ата эне дагы өтө кыйналып, ушундай муктажга, жардамга, өтө сиздердин дубаңыздарга суусап турган маалда. Ошон үчүн туугандар, ушу бала жакшы болуп кетиш үчүн ар бирибиз дуба кылып, болгон күчүбүздү жумшап, салымыбызды кошуп калайлычы туугандар. Келиңиздерчи, баарыңыздардан суранабыз. Карталарды биз калтырып коебуз, өздөрүнүн номерлери, өздөрүнүн карталары. Ошолорго кайрылып, звонок кылып которсоңуздар болот. Кааласаңыздар өзүңүздөр келип акчаңыздарды, ошо бир нерсеңиздерди алып келип берсеңиздер болот да, жүзмө жүз көрүшүпчү. Ошо туугандар, баарыңыздардан жардам сурайт элек. Кайдыгер болбой, сөзсүз түрдө салым кошуп калайлы туугандар. Убакыттар, күндөр, жылдар өтө берет экен. Эртең ошол жакшылык ишибиз менен дагы акыретте буюрса бейишке кирип кетишибиз ыктымал да. Ошон үчүн туугандар, баарыңыздардан жардам күтөбүз, жардам сурайбыз. Кыргыз элим баарыбыз биримдикте болойлу. Бири-бирибизди колдойлу, кайсы жерде болсок дагы Алланын сактыгында, коргонунда болойлу туугандар. Аллах Таалам ыраазы болсун баарыңыздарга.